Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Qidirov Qurbek. Bugungi videoda elektronlik pochtadan tartib sotsial tarmoqlarda akkaunt ochishni va TikTok'ga monetizatsiya qilishni o'rgana olasizlar. Paydo bo'luvchi so'rovlar Google akkaunt ochishni o'rgatmoqchi uchun buni jindidan qilyapman. Bir joqdan qarasang sizlarga to'g'ri, biroq arabizda qanday ochishni bilmay turganlar tablar. Birinchi Google akkaunt açacağız. Bu YouTube kanalına özgü gerek bulut. Добавить аккаунт. Google. Şu жерде создать аккаунт дегенді басабыз. Имя. Қалған қойып атыңызды жасаңыздан болар, каналдың атын жасаңыздан болар. Бұл жерге ограничение бербеш үшін жаш 18 жасына чоң кылышыбыз керек. Мужской. Далее. Бұл жерге электронный почта Gmail жазышыбыз керек. Эми пароль жазабыз. Пароль эсиңизден чыгып калбаш үчүн блокнот же керектүү жериңизге жазып койсоңуз жакшы. Бұл біз есіңден шығып қалса, Gmail тапсаңыздан пароль тапсаңыз қиын болады. Далее. Принимаю. Біздің Google аккаунттағын ашылды. YouTube канал ачып оңой, YouTube'ға кіреміз. Кейін профилімізді кіреміз. Бұл жерде cement аккаунтты басышыбыз керек. Аккаунтқа кіреміз. Создать канал. Шunu басабыз. Болды. Эми биздин канал ачылды. Кийин достор, поискту басып, каналдын атын жазабыз. 54 жана 2 подписчиктүү канал бар экен. Мындайлардан көп, бирок эң популярдуун көрсөтөт. Өзүңүз атыңыздан бир текшерип алганыңыз жакшы. 1000ден же 10.000ден ашкан аккаунт болсо, каналыңыздын атын өзгөртүшүңүз керек. Анткени сиздин каналыңыздын атын жазганда башка канал чыгып келет, кийин подписчик болушуңуз кыйын болот. Ошондуктан сөзсүз текшерип көрүңүз. Эми Instagram аккаунт ачууну үйрөтөм. Достор, аккаунт меники билбейм, ача албайм. Добавить аккаунтту бастым. Создать новый аккаунт. Кийин ушул жерде загрузка болуп туруп, кайта жүрөт. Кийин түшүнбөйм, эмнеге ача алган эмес. Тагын создать новый аккаунт деп попробовать этип көрдүм, бирок ачылбады. Ошондуктан ушул жерден чыгып, Chrome же браузерден ачып көрөм. Кирип көрдүм, бирок болбоду. Sync up деп тагын жазып, кийин экинчи сайтка кирсем, иштеп кетти. Кийин Google аккаунтубуздун Gmail жазабыз. Suppose you will never regret it. I should throw myself out from the roof. Cause you fucking love it when I fade. Cause you won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should throw myself out from the roof. Cause you fucking love it when I fade.
Бул жерде дагы жогоруда айтып өткөнүмдөй, жашыбызды 18 жаштан чоң кылабыз. Анткени ограничение берип калышы мүмкүн. Кийин ошол жерден добавить аккаунт, войд существительный аккаунт, использовать другой профиль. Паролду ката жазып алыптмын, кийин забыли пароль кылдым. Эми TikTok калды. Видеонун башында TikTokко монетизация кошууну үйрөнө аласыздар деп айткан элем. Монетизация өзү эмне? Монетизация бул контенттен же бизнестен акча табуу процесси. Башкача айтканда бул кандайдыр бир нерсени киресет булагына айландыруу. Мисалы YouTube'да мен катталышы жана 4000 саат адамдар биздин видеолорубузду көрүшү керек. Bir yıl içinde же 10 milyon көрүүчү short көрүүсү керек. 90 күндүн ичинде ким соңой болсо ошону аткарып YouTube'га киреше тапсак болот. Instagram'da monetizasiya жок, рекомендация табуу керек. TikTok'та болсо монетизация бар. Эми монетизация эмне экенин түшүндүңүз деген ойдом. Достор, биринчи телефондон сим-картаны алып таштайбыз. Монетизациялы алыш үчүн кийин настройкага кирип, регионду өзгөртүшүбүз керек. Расширение настройкага киребиз. Регион. Бул жерге Франция деп жазабыз. Болду. Эми саатын өзгөргөндөн билсек болот. Местоположение күйүк болот, өчүрүп коесуздар. Кийин Play Market'ке киребиз. VPN деп жазабыз. Мен бул жерден ошол VPN тандадым. Региондорду тандасак болот экен. Кийин бизге дагы бир приложение керек. Outlook деген. Ушуну дагы жүктөп алышыбыз керек. Регионду алмаштырганыбыздан кийин телефонду перезагрузка кылышыбыз керек. Эми регион алмашкандан кийин ушундай жаңы приложение өзү эле алынып калат системага. Көрүшүңүздөр мүмкүн. Ушуну билсек болот. VPN-ге киребиз, алынган. Кийин дүйнөнү басабыз, глобусту, Францияны белгилейбиз. Подключение деп басабыз. Болду. Франция. Outlook'ка киребиз. Бул жерден сюжетный запись деген басышыбыз керек. Эми адрес жазабыз. Кийин пароль коебуз. Бул жерге аты жөнүбүздү жазышыбыз керек. Жерге тууган күнүмдү көрсөтөбүз.
Бул жерден яны роботко окшогон ушундай аткарышыбыз керек. Окей. Бул жерде возможно опознание басып коебуз. Кийин поискка Instagram кошуп, синка TikTok деп жазабыз. Бул жерде ачылгандан эмес, просто биринчи сөзсүз браузерден аккаунт ачып алышыбыз керек. Разрешить все. Эми жашоодо киргизебиз. Таймдай ограничение бербеш үчүн жашоодо 18 жаштан чоң болушубуз керек. Далее бул жерге телефон номерибизди же электрондук почтабызды киргизишибиз керек. Outlook тиркемесинде ачкан электрондук почтабызды киргизебиз. Бул жерге эми пароль ойлоп табышыбыз керек. Пароль топкандан кийин бизге код келет. Кийин кодду жазабыз. Имя пользователя ойлоп табабыз. TikTok тагын ачылды. Эми барын TikTok'un özünden kılışımız gerek. Profilge ötüyoruz. Atozdu bassak, добавить аккаунт дегенче, добавить аккаунтты басып, продолжить электронный почтаны басабыз. Бул жерге электронный почта жазабыз. Outlook'та ачылган. Продолжить. Эми тагын код келет почтабызга. Кодду жазабыз. Мына аккаунт тагын ачылды. TikTok. Бир үчүн TikTok студиого киребиз. Обычный аккаунт. Эч кандай монетизация кошулган эмес. Бул жерде монетизация экранды көрсөтүп турат. Бир гана эфирден акча таба аласыз дегендей кылып. Эми монетизациясы бар аккаунтка киребиз.
Profilge өтөбүз. 3 сызыкты басабыз. TikTok Studio. Бул жерден эми көрүшүңүз мүмкүн. Башка бөлүмдөр, пункттар ачылган. Достор, ушуну менен видео аяктады. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Эгер видео жакса лайк басып, катталып кетүүнү унутпаңыздар. Мындан кийинки видеодо кантип аватарка жасоону үйрөтөм. Ошондуктан каналга катталып, видеону өткөрүп көрүңүздөр. Сак аман болуңуздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө.